Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum, urmattуу tuğanlar. Bugün bizdin жашообузда bir orçundu bolup kelatkan bir mesele, bu talak meselesi. Kayсы жерди карабаңыз, кайсы үй бүлөнү карабаңыз, талак берүүгө шашылып, ажырашууга шашылып, ушундай бир экөөнүн келишпөөчүлүк себебинен талак берүүгө эркектер шашылып жатат. Мен эркектерге айтар бир сөзүм, урматтуу эркектер, эч качан Алла субханала таала талакты сиз менен бизге бергенден кийин аны берүүгө шашпашыбыз керек. Hadiste kelet abgadul halali at-talak. Adal nerselerden en jamanı bul talak dep kelet. Albatta Allah subhanahu taala talak berүүnü siz менен бизге берген, бирок адал нерселердин эң жаманы талак болуп эсептелинет. Ошондуктан эркек киши дайыма өзүнү талак берүүнөн өтө сактап, ушул талак сөзүн мүмкүнчүлүк барынча сүйлөбөй койгону эң саз, сүйлөбөй койгону жакшы. Эркек ошол аялды канчалык ошол аял эркектин көңүлүнө мас келип атат, туура келип атат, канчалык келбей жатат, канчалык келбесе дагы ошого сабыр кылып жашаштыгы сиз менен биздин утуштугубуз деп айтылат да. Тафсир Ибн Касирде ушинтип жазылат: эгерде сенин аялың сенин көңүлүңө туура келбей турган аял болсо, бирок ошону менен сабыр кылып жашасаң, анда ошого сабыр кылганыңдын себебинен Алла субхана таала сенин балдарыңды аалым кылат деп айтат. Башка аяттын мазмунунда Алла субхана таала айтат: силер жаман деп билген нерседен биз жакшылык беребиз, силер жакшы деп билген нерседен биз жамандык беребиз деп айтат. Көпчүлүк уламалар тафсиринде ошол сен жаман деп билген нерседен жакшылык беребиз дегенди, ошол сен аялың жаман деп билип аткан нерседен биз жакшылык беребиз деп айтат. Демек караңыз, эгерде сиз ошол аялды жаман деп билип атсаңыз, анда аны менен ажырашып башка аял ала турган болсоңуз, андан да жаманыраагы туш келиши, андан да жаманыраагы сизге туура келиши мүмкүн, урматтуу эркектер. Ошондуктан сиз менен биз ошол аялга сабыр кылып жашаштыгыбыз акылдуулуктун белгиси. Бул биринчи нерсе. Экинчиден, эч кайсы эркек ошол аялга бир жаман деп ажырашууну каалабаш керек. Себеби Куранда ал-хабисина лил-хабисат, жаман эркекке жаман аял деп келет да. Демек сиз өзүңүз ошондойсуз. Ошондуктан ошондой аялды сизге туш келип атат. Сиз аялды жаман деп билбеңиз. Демек ошол аялдын мамилесине сиз мунасыпсыз. Сиз ошого татыктуусуз. Ошондон Алла субханала таала ошол аялга сизге ошондой мамиле кылдырып жатат. Мен айтарым, урматтуу эркектер, канчалык аялыңыз сиздин каалооңузга туура келбей жатат, демек сиздин өзүңүздүн адеп акылаңыз ошондой болуп жатат. Ошондуктан ошондой мамиле аялыңыздын тарабынан келип атат. Сиз аялыңыздын укугун бериңиз, Алла субханала тааладан укук талап кылыңыз. Ошондо жашоодо иншалла Алла субханала таала талап кылгандай жашоо болот. Алла субханала таала дүйнөдө, акыретте бардык үй бүлөнү бактылуу жашашка өзү мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.